Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда насыя алуучулардын укуктары пандемиянын шартында алган насыясын төлөй албай кыйналып жаткан ишкерлерге кеңеш берүүнү максат кылуудабыз. Биздин суроолорго Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн башкы инспектору Талайкан Садабаева жооп берет. Талайкан Мукашевна, мына бүгүнкү күнү коммерциялык банктардан насыя алып, бирок кандайдыр бир себептер менен аны кайтарууда кыйынчылыкка келип калган адамдар болсо, кайда кайрылуу керек? Суроо мына азыркы ковид деп баарыбыз кыйналып турган учурда бул эң негизги суроо деп ойлойм. Маалымат түздөн түз баарыбызга жетип турса, шартын биз түшүндүрүп берсек, бул баарыбызга азыркы күндө мындай туура болот дейм. Кыйналып кредитти кандай кылып төлөйм деген кардарлар азыр мына көп болуп турат. Биринчиден айтарым, кандай кыйынчылык болсо дагы, биринчиден ушу сиз кредит алган финансы уюмуна кайрылып, банкпы же банк эмес уюмбу, кредиттин шарттары боюнча так маалымат алыш керек. Анткени кредит бул ар бир адамдын жарандык бир келишимден чыгып келген бир шарттар болгондуктан, мындай жалпы баарына бирдей мындай болот же тигиндей болот деп чечим кабыл алыш өтө оор. Ошондуктан ар бир банк өзүнүн кардарын билет. Кредит алып атканда кандай шартка алган, кандай финансылык мүмкүнчүлүгү барын, азыр ковид учурунда түздөн түз бир кыйынчылыктар чыгып атабы же кандай мүмкүнчүлүгү бар төлөө, анын баарын банктар изилдеп чыгып, ар бир жаран менен өзүнчө келишим түзөт. Ошондуктан биринчиден кыйынчылык чыккан учурда өзүңүздүн банкка азыркы учурда эми барган туура эмес болот да. Электрондук даректери бар, телефон аркылуу байланышса болот. Ушинтип кайрылыш керек. Эгерде мындай толук түшүнүктүү жооп ала албасаңыз, кат жүзүндө жазып, аты жөнүңүздү, телефонуңузду, дарегиңизди жазып, суроолоруңузду так жазып, биринчи, экинчи, үчүнчү ушул суроолорума жооп бергиле десеңиздер, банктар сизге жооп даярдап берүүгө милдеттүү. Талайкан Мукашевна, мына ушул жаран электрондук негизде айтор банкка же өзү насыя алган финансылык мекемеге кайрылды деп коелу. Андан кийин алардын арыз муңу канча күндө каралып, териштирилип, анан жооп берилиш керек? Мыйзамда 30 күндүн ичинде деп көрсөтүлгөн. Бул учурлар эми баягы чыр чыгып атса, эки жакта бир документтер экспертизадан өтүш керек болсо, изилдөө керек болсо, 30 күндүн ичинен кечиктирбей жооп бериш керек. Эгер андан эрте чечиле турган суроо болсо, сөзсүз түрдө банктар арызды кабыл алган күнү каттоодон өткөрөт, ошо күндөн тартып иш алып барып жооп берүүгө милдеттүү. Бул арыздар менен иштөө тартиби мыйзамда жана Улуттук банктын атайын бекитилген жобосунда бекитилген. Ар бир банкта жооптуу кызматкерлер бар. Ар бир банктын сайтында бул маалымат ачык жазылып турат. Кандай шарттарда ким кабыл алат, канча күндө жооп берилиш керек, кайсы тилде, кандай документтер тиркелиш керек. Эгер катка жок деп жооп берсе дагы, банктар ал жок деген нерсени дагы түшүндүрүп жазып берет. Эмне үчүн шарты жок болуп атабы, кандай сунуштары бар. Кредиттен чыгып келген маселе бул бир күндө эле чыгып келбейт да. Банктар кредит берүүдө аябай дыкаттык менен иш алып баруу керек. Ошо кредит берген күндөн баштап туруктуу негизде мониторинг жүргүзүп келет. Эгер баягы чоң бир маселе чыга электе, кичинеден суроо болгон сайын банк менен мындай тыкыз байланышта болуп туруш керек. Эки жак биригип ар бир келишимге өзгөртүү киргизсе болот, кошумча киргизсе болот. Ал үчүн өзүңүздүн банкыңыздан эгер кандай бир маселе жаралып атса, качпай, телефонду албай койбой же болбосо бир ортомчуларды издебей, тескерисинче банк менен байланышып, шартыңызды айтып, кандай кылып жылдырсак, ушул жерден кандай кылып чыгып кетем деген аракеттерди көрүп туруш керек. Демек, банк өзүнүн кардарынын абалын түшүнүп, аны ар бирин өзүнчө талдөөгө алат турбайбы? Бул жерде жана сиз жакшы белгилеп өттүңүз, ортомчуларды издеп банкка тааныш салып токтото турсак деген аракет тескерисинче
таасир берет. Демек банк ушул учурда мындай маселелүү же болбосо мындай пандемия шартына байланышкан маселелерден улам кредитин төлөй албай аткан адамдарга сиз ушундай кеңешти бермексиз: банкка жагдайды түшүндүрүш керек. Мен ушул маселени өзгөчө белгилеп кетем. Банкыңыз менен байланышыңыз. Акчаңыз жок болуп кыйналып турсаңыз, анан эми ортомчулар деле жөн эле жардам бере бербейт. Аларга төлөгөн акчаны андан көрө банкка мына шартым ушундай, моундайдан төлөп турайын. Муну негизги карызым жабылып турсун десеңиз, негизги карыз асайса, процент да асаят да. Ал кандай саналат? Ошончо акчаны азыр таба албай турсаңыз, мына 3 айда бир төлөп турайын же жарым жылда бир төлөп турайын десеңиз, банктар деле сизге жардам берүүгө даяр. Биз банктар менен иш алып барып атпайбызбы? Банктар менен тыкыз сүйлөшүп атабыз. Баягы насыя алган жаран банкка ошол чын эле ушундай абалда калганын далилдеп бериш керек да, туурабы? Сөзсүз түрдө. Анткени ушундай учурдан пайдаланып, насыясын ары жылдыра турсам, же болбосо баягы акчасын алып жүргөн, банкка келишим түзүп атканда өзүнүн финансылык абалын көрсөткөндө ошол абалы азыр деле туруктуу ошондой боюнча болуп атса деле, ушул учурдан пайдаланып баягы насыяны жылдыра туралы дегендер да жок эмес болуш керек. Ошондуктан жанагы коронавируска байланыштуу Улуттук банктын башкармалыгы атайын токтом кабыл алган. Бул токтомдо көрсөтүлгөн банктарга биз жалпы баарына кредитти жылдырып койгула деп Улуттук банк мындай көрсөтмө бере албайт мыйзам боюнча. Андай көрсөтмө берген туура эмес да болот. Анткени банктар дагы өзүнүн жоопкерчилиги бар. Алар дагы финансылык ортомчу болуп, башка жарандардын акчасын алып, аларга процент төлөп берем деп өзүнө милдеттеме алган. Ошол себептерден эгерде сиз кредит боюнча төлөмдү ары жылдырып турам деп шартыңыз ковидке байланыштуу болсо, арыз жазып беришиңиз керек. Арызга жана сиз туура айтып атасыз, эмне шарт менен алган кредитти, бул кандайча ковид буга таасирин тийгизип атат, канча чыгым болуп атат, бул шарттан кайсы убакта кандай чыгып кетем деп ойлойсуз, мунун баарын арызда көрсөтүп жазып беришиңиз керек. Банк ар бир арызды карап чыгып, финансылык анализ жүргүзөт. Ошонун негизинде гана чечим кабыл алат. Жок, эгерде андай болот ар түрлүү шарттар, андай шартка банктын мүмкүнчүлүгү жок болсо, андай жардам бере албайбыз десе, ал дагы банктын укугу. Биз сөзсүз түрдө баарын милдеттендирип, кредитти төлөбө деп айткандай мыйзам эч кимге мындай укук бербейт. Жарандын насыялык тарыхы дегендин канчалык мааниси бар? Бул кредиттик тарых деген кредитти алгандан баштап маалымат кредиттик бюро деп коебуз. Автоматикалык түрдө электрондук киргизилип турат. Ал маалымат өзгөртүлбөйт. Ал сиздин кредит алгандан баштап төлөмдөр убагында болдубу же убагында төлөнгөн жокпу, кийинки кредит алаарда ошо кредиттик тарыхыңызды карап, башка банктагы чечим кабыл алып атканда билет да, бул жоопкерчиликтүү займчыбы же убагында төлөбөй жүрүп бир жерден кредитти алып экинчи кредитин жаап жүргөн займчыбы, ал дагы көрүнүп калат кредиттик тарыхта. Ошол себептен баягы кредиттик тарыхты дагы таза алып жүрүш керек. Ошол эле учурда баягы кредиттик тарыхы канча бир жылдан кийин өчөт? Мисалы үчүн адам кредиттик тарыхын булгап алган болсо, убагында төлөбөй, анан ошо ойдон банктын ишеничинен чыгып калабы же болбосо кайра ишеничине кирсе болобу? Кредиттик тарых мыйзам боюнча негатив деп коет, туура эмес же позитивдүү, убагында төлөдү деген тарых бар. Эгер убагында төлөй албай жүрүп кармалып анан төлөсөңүз, алдан баштап 7 жылга чейин сакталып турат. Кээ бир учурлар кездешет, кредитти алып төлөбөй коюп деле анан көп убакыт өткөндөн кийин кайра унутулуп калды деп башка банктарга кайрылып кредит алайын десе, кредиттик тарых баары бир чыгып калат. Ошол үчүн бар азыр. Баары бир ал кредитти алгандан кийин ал милдеттемени аткарыш керек. Ал эми кээ бир шарттар болот, эми ар кандай болот, 2-3 күн же 2-3 ай кармалып, бирок убагында төлөгөндөр бар, кармалып төлөгөндөр бар. Ал тарыхты да акырындап оңдосо болот. Баягы кичирээктен астан кредит алып, убагынан эрте төлөп, бир күндө болбосо дагы бир мезгилде акырындан алып отуруп кредиттик тарыхты оңдосо болот. Жогоруда Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн башкы инспектору Таалайкан Садабаева менен болгон маекти уктуңуздар. Ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.